Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнүн жогорку кеңеште мыйзамсыз жасалма документтерди колдонуу менен иштөө фактылары аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, жогорку кеңешине кызматка орношуу үчүн жасалма эмгек китепчелерин пайдалануу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Бүтүн Кыргызстан партиясынын 3 мүчөсүнүн документтерди жасалмалоо фактылары тастыкталган. Бүтүн Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидеринин кеңешчиси 1993 жылы туулган Мурзаева Айпери Сүйүнтбековна, фракциянын катчылыгынын эксперти 1994 жылы туулган Алибаева Айпери Абдижалгеловна жана Адахан Мадумаровдун жардамчысы 1993 жылы туулган Муратбек уулу Азаматка карата жогорудагы кызматтарга орношуу үчүн эмгек китепчелеринде жасалган жалган маалыматтарды көрсөткөндүгү аныкталган. Бул факты боюнча УКМК тарабынан кылмыш ишин козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлгөн.